Салам достор. Кыргыз тилинде Photoshop сабактарына кош келдиңиздер. Бүгүн биз сиздерге кантип сүрөттү ачып, Photoshop менен иштөөнү көрсөтүп беребиз. Жаңы эле Photoshop'ты ачканда сиздерди эки кнопка күтүп алат. Бул жерде новый файл жана открыть деп турат. Новый файлды бассак, биз сүрөттү жаңыдан жасап баштайбыз да. Открыть болсо сиздердеги уже болгон сүрөттү алып, ичин өзгөртүп, кошумча маалыматтарды киргизип өзгөртсөк болот. Анда эмесе новый файлды басалык. Бул жерди бассак, келечектеги сүрөтүбүз кандай болуш керек деген негизги талаптарына жооп беребиз. Мисалы үчүн сүрөттүн размерлерин коюп чыгабыз да. Сантиметр, пиксель, дюйм деп турбайбы? Меникинде сантиметр турат, 15 сантиметр жана 15 сантиметр деп турат. Туурасы 15, бийиктиги 15. Ушуну 10 сантиметр, 10 сантиметр деп өзгөртүп коеюн. Анан астыда создать деген кнопканы басабыз. Ошондо биздин ак болгон бул 4 бурчтук 10 10 сантиметр болгон сүрөтүбүз. Эми Photoshop'тун эң негизги кайсы жерлери бар айтып берелик. Бул сол жакта турган куралдар да, ар кайсындай куралдар, ушул куралдар менен сүрөттү өзгөртүп иштесек болот. Азыр кисть куралы таңдалып турат. Кисть бул жөнөкөй эле жазса болот да сүрөткө, неме художниктер тарткандай эле, сүрөтчүлөр тарткандай эле сиз дагы ошо кистти алып туруп, ар кандай жылдырып тартып койсоңуздар болот. Кисттин өйдө жагын карасаңыздар, размерин өзгөртсөңүз болот, мисалы үчүн калыңдыгын, кисттин түрүн өзгөртсөңүз болот. Ошентип жогоруда кайсы куралды таңдап турсаңыз, ошо курал менен тереңирээк иштегенге мүмкүнчүлүк ачып берет. Ал эми оң жакта болсо, бизде өзүбүзгө керектүү терезелер ачылып турат да. Бул жерди сиз дагы настройкалап алсаңыздар болот. Бунун баарын биз кийинки сабактарда көрсөтүп беребиз. Демек, бул сүрөттү экинчи эмне кылышыбыз керек? Бул сактап калышыбыз керек да. Сактап калыш үчүн ушу жогоруда файл дегенди басабыз. Анан сохранить деп турат да. Эгер биз сохранить деп койсок, биздики бул документибиз Photoshop форматында сакталып калат. Демек, аны телефондордон же башка компьютерлардан, Photoshop жок компьютерлардан ачып көрсөтө албайбыз. Ошондуктан сохранить как деп басып туруп, сохранить копию, бияктан түрлөрүн таңдап алабыз. Мынакей PSD деп турганда, бул Photoshop форматта сакталат. Кайра өзгөртсө болот деген түшүнсөк болот да. Photoshop'тон ачып өзгөртүп алсак болот. Атын жазабыз, мисалы үчүн сапат деп коеюн. Анан кайсы форматта сакташты бул жерден таңдап көптөгөн варианттарды чыгарып берет. Бирок эң көбүнчө колдонгон JPEG формат менен PNG формат. Ушул экөөдө сактаганга мен силерге кеңеш бермекчимин. Сапат деп туруп, каяка сакташты айтып туруп, көрсөтүп туруп, сохранить кнопкасын басып койсок, дагы бир терезе чыгат. Окутуп басабыз. Ошондо биздин сүрөтүбүз загрузки деген папкада сакталып калды. Биз менен болгонуңуздарга чоң рахмат. Сиздер менен кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин.